20 мартта КСДП фракциясы жабык эшик артында жыйын өткөрдү. Анда Асылбек Жээнбековду депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси каралышы болжолдонуп жаткан. Айта кетсек, 17 мартта Айкөл Ала-тоо жана Мекен шейиттери уюмдары 2002 жылкы аксы, 2010 жылкы апрель окуяларына арнап эскерүү жыйынын өткөрүшкөн. Анда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан экс-депутаты Мээрбек Мискенбаев президенттин иниси Асылбек Жээнбеков өзү убадалагандай парламенттеги депутаттык мандатын тапшырып, биздин катарга кошулсын деген талабын койгон. Жыйында фракция лидери Иса Өмүркулов Жээнбековдун мандаты тууралуу сүйлөп жатып, бул маселени фракция жыйынында кароого укугу жок экенин айтты. Ал эми депутат Асылбек Жээнбеков бул тууралуу төмөнкүдөй оюн билдирди. Бакиев менен Акаевдин чоң мындайча айтканда бизге эле эмес, жалпы элге келечекте боло тургандарга баарына сабак болуш керек. Бул жөнөкөй эле провокаторлордун Мискенбаев окшогон. Бүгүнкү күндө ушул Сооронбай Шарипович көтөргөн маселесин көрө албагандардын көтөргөн маселеси ошол.